Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы Жаран медиа каналынын көрүүчүлөрү. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы болуп дайындалган Акылбек Жапаровдун жана балпете түшкөн Эдил Байсаловдун сүйлөгөн сөзү боюнча Бишкек шаарынын тургундарынын жана ошондой эле саясий чөрөдө жүргөн инсандардын пикирин билип көрмөкчүбүз. Сиздер дагы урматтуу көрүүчү ушул видеонун алдына өз пикириңизди калтыра кетсеңиз болот. Бир суроо берсек болобу? Кандайсыз? Ушул министрлер кабинетинин төрагасы болуп Акылбек Жапаровдун дайындалышы боюнча көз карашыңыз жана пикириңиз кандай? Эми өзү көптөн бери экономист, образованиясы бар. Мен билгени Политехникийде окуп бүткөн эконом фактычы. Анан кийин эми сабаттуу киши эми канча жылдан бери келатат иштеп. Ачыгын айтсам эми мындан башкасы деле иштесе болмок деген да. Анан ушул Эдил Байсаловдун сүйлөгөн сөзү боюнча маалыматыңыз барбы? Ал жөнүндө билбейм, укканым жок, комментарий бере албайм. Кандайсыз? Сол иштериңиз жакшы. Бир суроо берсек болобу? Мен шашып баратам, кечирип атам. Мындай эле. Азыркы Акылбек Жапаровдун Мен жооп бербей койчу, кечирип кой. Кандай көз карашыңыз? Кандай өнүгүүлөр болушу мүмкүн? Эми суранбадым сизден, болдурдан түшүнбөйсүз. Дұрыс көрсек боло. Акылбек Жапаровдун министрлер кабинетинин төрагасы болушуна көз карашыңыз кандай? Менин маалыматым жок андай. Жок, болбоду азыр, төрага болбоду. Маалыматым жок, жума намазга шашпагам. Ассаламу алейкум. Бир суроо. Акылбек Жапаровдун министрлер кабинетинин төрагасы болушуна көз карашыңыз кандай? Супер. Профессионал келди. Кандай өнүгүүлөр күтсөк болот? Самое главное будет скорость движения документации и скорость принятия решений. Эдил Байсаловдун сөзү боюнча маалыматыңыз барбы? Жок, аны я не могу комментировать. Министрлер кабинетинин төрагасы болуп Акылбек Жапаровдун дайындалышына көз карашыңыз кандай? Мен ал кишини көптөн бери тааныйм. 2000-жылдан бери чогуу иштешип калгам. Мен деле журналист мисилерге окшоп, журналисттикке тарбаныштым. Колдон келет деп ишенем ал кишиге. Себеби биринчи кезекте идея керек да. Андан кийин уюштуруш жөндөмдүүлүк керек да. Ошол сапаттар Акылбек Сүймөчтө бар десем. Эдил Байсаловдун сөзү боюнча пикириңиз кандай? Мен бир жерден бир эмени окуп калдым. Эдил Байсалов бир астында толкунданып, анан жаңы жумушка киргенде бир толкунданып кетти го деген. Сүйүнүп кетти. Анан билбейм, өзүн мындай кожоюн сезип кетти го деп ойлойм. Туура эмес. Туура эмес бир аз. Рахмат. Министрлер кабинетинин Акылбек Жапаровдун келишине көз карашыңыз кандай? Кандай өнүгүүлөрдү күтсөк болот? Эми көз карашым жакшы эле. Анткени Акылбек Үсөнбекович бүт тармакты басып өткөн да. Эми кемчиликтери да болгон. Эми кемчиликсиз инсан жок, баарыбыз пендебиз да. Биз ошондой да кабыл алабыз. Эми баягы өзү деле докладында айтты го, бүт болгон акыркы мүмкүнчүлүгүбүз бул ушу кыргыз элине, мамлекетибизге бул акыркы берип аткан биздин мүмкүнчүлүк, ушу элдин берип аткан ушуну туура пайдаланып, туура иштетебиз деген өзүнүн оюн айтты. Биз ошо менен үмүт этип туралы. Үмүтсүз шайтан дейт. Ушу иштеп берсин, ошо болгон күчүн жумшап. Эдил Байсаловдун сөзү боюнча кандай? Эми ал киши аша чапты чындап эле. Кичине мамлекеттик кызматта болгондон кийин өтө көп күпүлдөштүн да кереги жок. Мен депутат катары айтам, чындап эле өтө эле күпүлдөгөндүн кереги жок. Мынтип коем, мантип коем деп. Биз мынча депутат менен иштетип, 45 депутат менен иштешип калганы менен эшекте калып отура берди. Калганы келген эл өкүлү болот баары. Ким келет? Ошо 45-тин кайра 5-6 кайра тиги жакка өтүп кетпейт. Ким кепилдик бере алат? Ошентип күпүлдөй берсе, 45-тин алды. Баары менен иштеш керек. Баарына туура программасы бар, туура көрсөтсүн. Эгер оппозиция менен айла жоктон келип чыгат да баары. Туура эмес кылып аткан иштен. Жыргаган менен жылкычы болуп турмун дегенде оппозиция көрүп атып ошондон барышат да. Ошо. Рахмат. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Бир суроо. Акылбек Жапаровдун министрлер кабинетинин төрагасы болгонуна көз карашыңыз кандай? Жооп берип коесуз. Сиз жооп берип коесуз. Көз карашыңыз кандай? Туура болдубу же айта албайм. Туура эмес болуп калдыбы? Айта албайсыз, а? Бир суроо менен кайрылсак болобу? Кандайсыз? Акылбек Жапаровдун министрлер кабинетине келишине көз карашыңыз кандай? Мен билбейт экенмин. Өзүңүздүн пикириңиз кандай?
төрагасы болуп Акылбек Жапаровдун дайындалышына көз карашыңыз кандай? Айта албайм муну. Себеби? Жок.